Мектеп окуучуларына 40 жылдан ашуун убакыт билим берген Нархам Ахмедова береке күндүзгү борборуна өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, убактысын пайдалуу өткөрүп, жаңы нерселерди үйрөнүү үчүн кайрылган. Ал улгайгандар үчүн мындай борборлор үзгүлтүксүз иштесе жакшы болот эле дейт. Биз пенсионерлерге ушундай жерлерни ачылганы жакшы болупту. Бизге окшогон пенсионерлер үчүн мындай борбордун ачылганы жакшы болду. Биз үйдө болсок зеригебиз да. Мындай борбор иштегенде дагы акысыз иштеп жатат. Биздин бул жерде маанайыбыз көтөрүлөт, ден соолугубузга кам көрөбүз. Орозонун күнүндө убактыбызды пайдалуу өткөрүп, эс алып кетип жатабыз. Biz bundan juda minnatdormiz. Hozir Rozani kunida hamma yaxshi es alib ketyapmiz. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин күндүзгү борборлор үчүн улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында сынак жарыялаган эле. Анда береке коомдук бирикмеси да долбоор жазып, аталган сынактан утуп чыккан. Бул долбоор эми 4 ай убакыт иштейт. Бул жердин шартында бизде аябай жакшы каралган. Улгайган жарандардын баары эле медициналык кароого муктаж үчүн медайымыз иштейт. 35 жыл стажы бар медайымыз иш алып барат. Бул жерибизде физ кабинет каралган. Физ кабинеттин ичинде куф, ингаляция, лампа, уучу бар, баары бар. Ар биринин бирден кароодон күнүгө өткөрүп турат. Анан тренажерлор каралган. Тренажерлордо ошо каны коюлуп калган жарандардын каны суюлуп, бардык жактан шарты бар. Психологубуз бар, соцработнигибиз бар, соц кызматкерлерибиз эки жактан карайт. Бир жагында маданий жагынан телесе, бир жагынан окутушат. Улгайган неме мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бая билим албай үйүндө мүмкүнчүлүгү жок адамдарга азыр билим берип атабыз. Атайын даска алып келип, атайын канча жашына карабайбыз десең, 50 жаштан болсо дагы баарын алып келип окутуп, бардык кызматтын түрлөрү бекер бизде. Береке карыялардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күндүзгү борбору 2014 жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Аталган борбордун жетекчиси жетишкендиктер менен кошо эле кемчиликтер да бар экенин кошумчалады. Кол өнөрчүлүк дагы кошо алып кетип, ушулар менен иш алып барып атабыз. Андан кийин бул жерде чындыгында проекти жакшы үзгүлтүккө учурабай иш болбой атат да. Мен ушуга өтө капамын. Мен ушу жетекчи болуп ушул жерге келгенден бери бир 4 айга бир келет. Анан кийин бир 6 айга бир келет, ушу менен кайра жабылып калат. Жабылып калган мезгилде биздин улгайган жарандарыбыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар келегенге өтө муктаж болот. Андан кийин кышкысын бул жерде аябай баягы күн суук болот. Чындыгында баягы эми биз баягы мамлекет каржылабагандан кийин биз айыл өкмөткө барабыз. Айыл өкмөттүн деле бюджетинде акча болуп калса жардам берет. Эгерде акча болбой турган болсо, эптеп бир аракет кылып ушул жерди жылытканга аракет кылабыз. Бирок отопление, печке, андай-мындай дегендер чындыгында бул жерде жакшы каралган эмес. Аталган күндүзгү борборду техникалык каражаттар менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги камсыз кылган. Борбор мезгил-мезгили менен гана иш алып баргандыктан үзгүлтүксүз иштөөгө жана колдоого муктаж. Борборго кайрылууну каалагандар Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл аймагына барса болот. Ал жер эртең мененки 9-дан кечки 5-ке чейин иштейт. Айжамал Түгөлбай кызы, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.